Той элинде улуттук оюн катары көбүнесе ат оюндары болуп келгенин билебиз. Бирок жакында биз Чоңала жеринде болгондо кең муз аянтында кадимгидей хоккей оюнун ойноп жаткандарды көрүп, бир эсе таң калсак, бир эсе кубандык. Көрсө Кызыл Суу дарыясынын жээги жайкысын жайылып аккан суу болсо, кышкысы мына мынтип табигый көк жылгаяк аянт болот экен. Мындай даяр табигый шартта пайда болгон спорттук аянтты ден соолук үчүн пайдаланууну көздөп, ушул 100 метр аянттагы суу көлчөсүн кышкысын хоккей аянтына уюштурууну чечтет райондун акими Мукаш Каримбеков. Түштүктө биринчи жолу ушул Чоңала районунда шайба менен хоккей ойноо башталды. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу быйыл чемпионат болду. Ушул чемпионатка Ысык-Көл областынан бир команда, Нарын областынан 2 команда Бишкек шаарынан катышты. 2010 жылы февраль айында Кудай буйруса. Ушул Кыргыз Республикасында хоккей боюнча чемпионатка Чоңала району болуп 5-чи команда болуп катышабыз, Кудай буйруса. Жакшы экен. Анан эми жасалма муз катокторун уюштуралы деп атабыз. Бул жерде ушул парный катание, фигурный катанияны дагы уюштурсакпы деген оюбуз бар. Ушул жерде да, мына турган жерибизде. Ушул жерде уюштурабыз, Кудай буйруса. Бул формаларды Бишкектеги инилерибиздин жардамы менен, спонсорлордун жардамы менен келип отурат. Жалпы суммасы 100 миңдин тегерегинде. Эми алгачкы этапты баштоого ушул формалар жетиштүү деп ойлойбуз да. Ал эми хоккейдин бир хоккеисттин эски формасы $1000 турат экен да. Буга мүмкүнчүлүк жок. Дагы ушул сүрөөнчүлөрдү издеп жатабыз. Кудай буйруса, ошол хоккейдин шартына төп келген формаларды алып чемпионатка катышабыз деген ой пикирибиз бар да. Бул команданын негизин райондогу спорттук ишкол жетекчилери колго алышты. Алар азыр хоккейге ынтысар жаштарды топтоп 3 команда түзүп коюшкан. Сөзүбүздү райондун спорт мектебинин директору Таштанов Мамыт жана райондук спорт жана дене тарбия комитетинин төрагасы Шамшидин Бердибеков улады. Биз бир түштүк үчүн Кудай кааласа мен ойлойм бир Американы ачкандай эле болобуз деп ойлойм да. Эгер ушу команданы февралда чемпионат өтөт экен, чемпионатка Кудай кааласа аким өзү капитан команда болуп барат. Мен мындай бул кишинин немесин карап көрдүм. Өтө баягы мурда тээп жүргөн, ойноп жүргөн, мындай ыкмасы жүргөнү хоккейистке окшоп кетет экен да, мындай карап турсаңыз. Ошондо мен өзүм ыраазы болуп айттым, сиз өзүңүз барасыз. Ушу капитан команда болуп тур. Эми Кудай кааласа уюштуруп атабыз. Эми ушу колдоочулар эле болсо жаштар өтө көп. 3 команда эмес, 5-6 команда чыгып калышы мүмкүн. Нарындагыдай. Нарында 6 команда бар экен себеби. Ысык-Көлдө даже команда бар экен, 2 командасы. Бишкекте ушунчалык хоккей популярный болуп тур Бишкекте. 6-7 жерде каток бар экен. Ошо большой катокто өттүк. Бул деле Москвадагыдай кылып бирөө куруп бериптир. Бир бизнесмен. Таң каласыз эми барсаңыз ол 40 миллионго курганбы, 50 миллионго курганбы билбейм. Ушунчалык ыраазы болосуң ошо курган адамга ыраазычылык айт. Хоккей оюну биринчиден аябай кызыктуу, анан аябай кыймылдуу оюн экен да. Бул жерде чуркайдың экен, сыйгыланасың, анан кийин ошол мына характерди чыңдаганга дагы аябай эме болот экен да. Анан бул ден соолукка деле аябай пайдалуу. Кызыккандар чында жаштар арасында аябай көп болуп атат. Анан эми бул хоккейди ушу өзүнүн эрежеси менен алып барып ойногонго жаңылык киргизип атабыз. Мына өзүңүздөр башта уккандай, быйылкы жылы мына быйыл башталышында чында табигый музду пайдаланып баштап атабыз. Анан келечекте ушу келе жаткан жылдан утурлап ошол өзүбүз атайын даярдап ушу муз тоңдурмаларын кандай даярдаштын бардыгын адабияттарын топтодук. Буга чейин даярдандык десек болот. Азыр даярданып турабыз. Ушу келе жаткан жылда жакшы ушу хоккейди жылдырып алганга толук мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Анан кызыгуу жаштар арасында чында аябай көп. Ушу жаштар көбүнчө биз башта ойноп баштаганда шунчалык көп келишип, ушу биздин клюшкаларыбызды талашып турушту да. Бул деген ушу биздин келечегибиз уулантып кетет деп ишене алабыз. Хоккей оюну көптөгөн спорт оюндарында эле шамдак айлакта эрте талап болгон оюн. Бул демек ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Хоккей командасынын оюнчусу Өйгөчө Кырдаал министрлигинин райондук бөлүмүнүн жетекчиси Максум Олонкулов биздин оюбузду мына мынтип бекемдеди. Жаңы жасалма каток жасап алсак, эмки күздөн баштап ушул республикадагы чемпионатка катышууга толук мүмкүнчүлүк алат окшойбуз. Биздин жаштардагы атайын мындай инициативасы бар, аракетчил жаштар. Биз ошону мындан ары тартып, ушул жаштарды дагы
ошо кызыктыруу биздин максат. Мезгили келип чоңалардын хоккей боюнча спорттук командасы республикалык мелдештерде байгелүү орундарга ээ болоруна ишенели. Себеби алардын ага болгон аракети ынтымактуулугу абдан чоң.